Саламатсыздарбы биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды угуңуздар. Аскер прокурору Асановдун баласы Оштон Өзбекстанга чыгып кеткен. Ички иштер министрлигинин мурдагы орун басары Курсан Асановдун уулу Мухаммед Али Асанов Оштон достук чек ара посту аркылуу Өзбекстанга чыгып кеткен. Бул тууралуу аскер прокурору Нуркамал Набиев Койташ окуясы боюнча комиссиянын кезектеги жыйынында билдирди. Ал качып кеткенине чейин шектүү эмес болчу, бирок ага каршы көрсөтмөлөр, тийиштүү далилдер бар болчу. Аны суракка аларда ал ушундай шартка барып качып кетип атат. Комиссия мүчөсү Исмаил Исаков ал окууга чыгып кетиши мүмкүнбү деген суроого кызыкты. Набиев анын окуп жатканы тууралуу маалымат жок экенин кошумчалады. Башкы көзөмөл органы Курсан Асанов 8 август күнү мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин үйүнөн алып чыккан далил буюмдарды жана кылмыш ишин тергөөдө керек болгон маанилүү документтерди жан сакчысы Дамирбек Пайзылда уулу аркылуу баласына бергенин билдирген. Далил буюмдар андан ары Атамбаевдин тарапкерлерине жеткириш үчүн берилгени жарыяланган. Бул фактыга байланыштуу 22 жаштагы Мухаммед Али Асановду кылмышка шектүү катары сыртынан камакка алуу боюнча чечим чыгып, 27 августта ага издөө жарыяланган. 13 августта премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев Курсан Асановду кызматтан алган. Ага ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы 7-8 августта Койташта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясында милициянын кызыкчылыгын саткан жана ишеничинен кеткени аныкталды деп чыгарган чечими себеп болгон. Бүгүн Өмүрбек Текебаевдин жубайы Айгүл Текебаева Facebook баракчасында санаалаштарына үй бүлөсүнүн атынан ыраазычылыгын билдирди. Жакынкы күндөрү Атамекен партиянын лидери Өмүрбек Текебаев колдогон санаалаштарына Бишкек шаарында түлөө өткөрүлгөн. Бул тууралуу социалдык тармакта ар кандай талкуулар болгон. Айгүл Текебаева: "Кечээ Өмүрбекти биздин үй бүлөнү 2 жыл 7 ай ашык күнү түн дебей колдоп жүргөн партиялаштарыбыз, жердештерибиз, досторубуз жана тарапкерлерибиздин бир бөлүгү менен жолуктук. Аларга ыраазычылыгыбызды билдирдик. Тилекке каршы бизди колдогон адамдардын баары менен жолугуп ыраазычылык билдиргенге мүмкүн болгон жок. Ушул пост аркылуу кечээки жолугушууну сиздердин баардыгыңыздарга билдирген ыраазычылык катары кабыл алууңуздарды суранам", деди. Ошондой эле түлөөнү анын санаалаштары уюштуруп өткөрүү форматындагы алар тандашты. Уюштуруучулар Өмүрбек Текебаевдин үй бүлөсүнүн калпак кийгизип, чепкен жаппай эле коелу деп чечишкен. Андан тышкары ошол түлөөнүн негизги каармандары аларды колдоп жүргөн партиялаштар, адвокаттар, журналисттер, жарандык коомдун өкүлдөрү жана башка адамдар. Кыргыздын кылымдарга аты калган чыган журналисти маркум Уланбек Эгизбаевдин жубайы Сапаргүл Абдинабиева жеке баракчасы аркылуу кайненесин туулган күнү менен куттуктап, жолдошуна эскерип жазган билдирүүсү бүт кыргыздын көзүнө жаш тегеретти. "Улан сиздин гүлдүү жолугуңуздун четинен чыгып турган ак аралаш чачыңызга дайым көңүл бурчу. Бизди деп түшкөндө өзүн кээде күнөөлөсө да керек. Ал эмес бир жол үйгө конок келерден бир күн мурда абдан даярданып, акыркы жумуш катары түнкү 12-де сиздин чачыңызды боеп бергенин мага сыймыктана, өзүнө ыраазы болуп айтып бергени бар. Көп жыл болду ага. Азыр деле бул окуяны такай сиздин чачыңызды боёгондо эстейбиз, жашыйбыз. Албетте менин боёгонум кайдан окшошсун, четине чыгарып, калпыз кыймылдап боесом керек. Улан сыяктуу жипке тизгендей эмес. Анын артыкчылыктарынын дагы бири ушул болгондур. Баардык иштин майын чыгара жасаганы, баарына көңүл буруп турганы. Уланга байланыштуу окуяларды жөн эле сүрөттөп келатсам да, көп жакшы сапаттары өзүнөн өзү эле ушинтип айтыла берет. Бүтпөйт дагы. Ушундай уулдун сыймыктуу апасы болуу канчалык жагымдуу. Кандай аял тууду экен Лениндей уулду деген сөз сиздей апаларга айтылат. Муну кезегинде Уландын өзүнө да айткам тос сүйлөп жатып. Анткени ал жалгыз болгону менен 1000 тете уул кылып тарбиялаган атам экөөңүздөр. Бүгүнкү туулган күнүңүз кут болсун. Бекем ден соолук, күч кубат каалайм. Атам менен төрүбүздө аман болуп, эң негизгиси Белектайдын жакшылыктарын көрүңүздөр. Карааныңар бизге жетиштүү деп Калайык калкты элжиретти. Уланбек Эгизбаев 2018 жылы 22 июлда Ысык көлдөгү Акун пансионатында эс алып жүргөн кезде сууга чөгүп күтүүсүз каза болгон. Эгизбаевдин көз өткөндөн 3 айдан кийин уулу жарыкка келген.